Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге биз маалымат бере турган, алпара турган нерсебиз мынабул эрежелери, компьютер менен туура иштөө эрежелерин маалымат кылмакпыз. Биринчиден, бул компьютерде иштей тургандын биринчи эрежеси отурган отургучубузду туура жайгаштырып, аны бийигирээк кылып, анан мына эки чыканагыбыз компьютер турган үстөлдүн үстүнө коюп, ошол мына чекебизге эки височный кость деп коет, ушуга туура ылайыктуу кылышыбыз керек. Экинчи эрежебиз болсо, бул мына компьютердин үстүнкү кыры менен биздин ушул көз алдыбызга туура так келиш керек. Себеп дегенде мониторду караганда ошол биздин көзүбүздүн алдында туура жайгашышы керек. Үчүнчү эреже болсо, биздин отурган үстөлүбүз менен, отургучубуз менен мына компьютердин мониторунун ортосу 50 см болуш керек. Себеп дегенде ушул расстоянияны кармаган болсок, биздин көз ооруга чалдыкпайбыз деп маани бере алабыз да. Жогорку айтылган эрежелерден кийинки машыктыруу көнүгүү тууралуу бир маалымат айта кетейин. Бул жөнөкөй эле бир китепти башыбызга койсок, ошол учурда биздин кыраркабыз, моюн сөөктөрүбүз, башыбыздын туура кармалышы, ошондой эле бул ээк сөөктөрдүн туура жайгашышына ушул машыктырууну билип алсаңыздар абдан жакшы болот. Себеп дегенде адам туура эмес отурса, өзүнүн ушул компьютерный техниканын астында туура эмес жайгаштырып, сөөк кыраркасы жана моюн сөөктөрү туура эмес болсо, бул китептин түшүп кетиши дагы ыктымал. Ошол себептен биз ушул көнүгүүнү мындай ар бир иштеген сайын колдонуп алсаңыздар жакшы болот. Көз оорудан, моюн оорудан, остеохондростон, жанагы мынабу муундарды ооруга чалдыкпаш үчүн жогоруда айтылган кеңештерди уга жүрүп ошолорду аткарсаңыздар, сиз өзүңүздөрдүн ушулар ооругаларга алдын ала сактайсыздар. Ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр, саламатта жакшы туруңуздар.